Жана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Аллах табарак бизди жараткандан бизге акыл берди. Айвандан адамды ажыратып турган нерсе акылы гана. Фил сени бир депсе өлтүрүп салуусу мүмкүн. Бирок артыңан ээрчийт, акылың бар үчүн. Жылкыда бир тебип сени жыгытып коюусу мүмкүн. Сен күчтүүлүгүңөн эмес, сенин акылың бар үчүн ал башийип жатат. Алыска барбайын, урматтуу мусулман бир тууган. Массалык маалымат каражаттарында өткөндө уктуңар. Айылын айтпай эле коеюн. 83-кө кирген адам сүрөтүндөгү айван өзүнүн 60 жыл бир балышка баш койгон өмүр жолдошун пычактап салды. Эмнеге? Эмне менен? Арактын кесепети менен. Анан дагы кантип адал дейсиң? Арактын кесепетинен элге жерге бата бере турган, төрөдөн көрү жакын болуп калган аксакал 83 жашта. Кемпирин муздап пычактап салды. Эмненин кесепетинен? Атың өчкөр арактын кесепети. Дүйнөдө болгон кылмыштар 90% ушундан. Башында айттым, урматтуу мусулман бир тууган. Канчалаган үй бүлө ыдырап жок болуп кетип жатат. Канчалаган адам сүрөтүндө болгон айван атың өчкөр аракты ичкенден кийин өзүнүн карындашына асылып жатат. Ата өзүнүн кызы менен жатып жатат. Акылдуу адамдар илгери да динге чейин да аракты ичкен эмес. Аббас ибн Мирсат эмне үчүн динге чейин арак ичпедиң деп суралыптыр. Аббас ибн Мирсат дегенден сиз исламга чейин да ичпепсиз, эмне үчүн дин келелекте да арак ичпедиң десе, мен айылдын аксакалымын, айылдын даанышманымын. Кантип туруп айылдын аксакалы даанышман болуп туруп, өз эрким менен акылымды жоготуп, айылдын эң төмөнү болоюн дептир. Эмнеге ичмекмин? Айылдын аксакалы даанышманы болуп, өз ыктыярым менен акылымдан ажырап, айылдагы эң төмөн болууну каалаганым, ошондуктан ичпедим дейт. Кайс ибн Асим деген аракты ичкенден кийин жахилиятта исламга чейин өтө мас болуп калып, кызы менен жатууга аракет кылат. Кызынын артынан кубат. Өзүнө келген кезде, кечээ сен акылыңдан ажырап, атың өчкүр аракты ичип, кызыңды кууп, кызың менен ушундай болдуң дейт. Намысына келип, арак сатылган жерден, арактын аты аталган жерден экинчи өтпөйм деп ант ичет.